Elçilik kүйөөм кууп чыкты деген Москвада кыргыз келинди тапты. Орусиянын Москва шаарындагы темир жол бекетинде жашоого аргасыз болгон кош бойлуу кыргызстандык келиндин видеосу социалдык тармактарда тараган. Видеого лайк басып, жана каналдагы туура жазылуучулардын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгуроочону басып коюңуздар. Анын видеосун муктаждарга бекер тамак уюштурган Люди бейөкмөт уюмунун волонтери жарыялаган. Келин күйөөсү аны кууп чыкканын, документтерин жоготуп алганын айткан. Ошондой эле документтерин калыбына келтирүү үчүн элчиликке кайрылганын, бирок алар 10 000 рубль сурашканын билдирген. Кыргызстан Орусияда элчилигинин кызматкерлери келинди таап, анын абалы ал айткан маалыматтарды текшерүүгө алышкан. Элчиликтин консулу юристтер менен биргеликте 31 октябрь күнү көрсөтүлгөн жаранды издөө үчүн Ярославский темир жол станциясына барган. Саат 14:00 графикке ылайык үй жайы жок адамдарга тамак аш уюштурула турган жайга да барышкан. Видеороликти тарткан Люди фондунун өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык түшүнбөстүк болуп кеткен. Кыргыз жаран болуп саналган кыздын тийиштүү документтери бар болгон жана элчиликке мурда кайрылган эмес. Кыздын кайсы жерде жүргөндүгүн байкеси аркылуу аныктоого мүмкүн болгон. Кыздын жакын тууганы анын документтери тагыраак айтканда паспорт бар экендигин тастыктап, видео таралып баштаганда байкеси Ярославский вокзалынан аны алып кетип, Москва шаарынын Люблино районундагы батирине жайгаштырган жана жакынкы рейс менен Кыргызстанга кетирүүнү көздөп жатат. Кийинчерээк агасынын жардамы менен элчиликтин консулу келин менен видео байланыш аркылуу сүйлөшкөндө ал буга чейин элчилик менен байланышпаганын айткан. Кыздын 5 айлык боюнда бар. Консул кызга ден соолук каалап, мекенге ийгиликтүү аман-эсен жетип алуусуна тилектештигин билдирген. Күбөлөрдүн айтканына караганда 26 жаштагы кыргыз келин туура эмес жашоо образында жашайт. Мурда Москванын социалдык кызматынын жардамынан баш тарткан. Өзбекстандын армиясы Орто Азияда күчтүү деп табылды. Курал-жарак боюнча дүйнөлүк рейтингде Өзбекстан 51-орунда, ал эми Борбор Азияда биринчиликке чыкты. Бул маалымат Global Firepower Index 2021 рейтингде айтылат. Маалымат боюнча Өзбекстан Борбор Азияда биринчи, Казакстан 61 орунда, Афганистан 75, Түркмөнстан 86, Кыргызстан 93, Тажикстан 99-орунда. Мурдагы СССР өлкөлөрү боюнча салыштырып караганда Өзбекстан 4-орунда, Орусия 2, Украина 25, Белоруссия 50-орунда камсыздады.